Саламатсыңар балдар. Математика сабағын баштасақ, бұл сабақта мисал маселелерді чыгарабыз. 455-ші иш. Бұл іште бізге екі вариант берилиптир. А вариантын карасак. Короодо 520 кой. Андан 150-гө көп козулар бар. Козулар канча? Ойлонобуз, кантип чыгарсак биздин козуларыбыздын саны чыгат. Б. Мараттын 5 маркасы бар. Эжесинин маркалары аныкынан 4 эсе көп. Эжесиники 4 эсе көп экен Мараттыкынан. Эжесинин маркасы канча? Биринчи маселени кайсы амал менен чыгарабыз балдар? Экинчи маселеде эсе көп деп берилген. 4 эсе көп деп, бул жерде көбөйтүү амалыны пайдаланабыз. Ошол А жана Б вариантына берилген маселелерди чыгарабыз. Туура чыгаганга аракет кылгыла балдар. 456-чы иш. Пакетке 3 алма жана андан 5 эсе көп алмурут салынды. Пакетке бардыгы канча мөмө салынган? Муну туйутма түзүп чыгарасыңар. Пакетке дейт 3 алма жана андан 5 эсе көп алмурут салынды. Ошондо муну көбөйтүү амалы менен аткарсак туура болот балдар. Өзүңөр дагы бир сыйра ойлонуп жазып чыгаргыла. 457-нчи иште 8 сантиметр кесиндиден 4 эсе кыска кесинди сыз. Ал канча сантиметр болгонун табасыңар. 8 сантиметр кесиндиден 4 эсе кыска дейт. Кыска кесинди сызып, ал кесинди канча сантиметр болду? Ошону таап жазасыңар. 458-нчи иш. Туурасы 2 сантиметр, узуну андан 2 эсе узун болгон тик бурчтуктун аянтын тап. Эсе деп берилгенде балдар көбөйтөбүз. Бул жерде туурасы 2 сантиметр болсо, узуну андан 2 эсе узун. Ошондо 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4 болот. Дагы туурасы 2 сантиметр, узуну 4 сантиметр болгон тик бурчтук сызып, анын аянтын табасыңар. 459-нчы иште бизге фигура берилиптир. Фигуранын аянтын тап дейт. Фигураларды көрсөтүлүп тургандай кылып тамгалар менен белгилейсиңер. Аларды ченеп, аянтын табасыңар. 460-нчы иш. 0 метр, 1 дециметр, 2 сантиметр канча сантиметрде түзөт? 12 сантиметр. 0 метр, 0 дециметр, 5 сантиметр, 3 миллиметр канча миллиметр болот? Ойлонуп жазабыз. 3 дециметр канча сантиметрге барабар? 15 миллиметр канча сантиметр жана канча миллиметрде түзөт? Жазабыз. Үйгө тапшырма 461 жана 462 иштер.